Бараат кечеси деп коет туугандар. Бараат дегени бул күнөөдөн арылган, тазаланган кече. 15-Шаабан айы Бараат кечеси. 1 жылдык чечим чыгат. Şu 1 жылдын içinde дүйнөгө ким келет? Бул дүйнөдөн ким кетет? Ким ооруйт, ким шыпа табат? Ким канча ырыскы жейт? Риваяттарда келет, ким ажылык кылат, кылбайт? Ушу 1 жылдын чечими ушу Шаабан айдын 15-inde чыгат. Ушундай касиеттүү улуу түндөрдө Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн кечиремин. Бирок дек сактагандардын, дайыма арак ичкендердин, ата-энесине ак болгондордун күнөөлөрүн кечирбейм деген риваяттарда келет. Ошон үчүн биз күнөөлөрдөн тооба кыла турган, өзгөчө бири-бирибизге болгон мамиледе, ылдыйөдө капа кылып, көңүл оорутуп, ушундай болуп калса, бири-бирибизден кечирим сурашып алайлы. Болбосо мындай касиеттүү улуу түндөрдө дагы кечирим